Саламатсыңарбы урматтуу студенттер. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад коллежинин дене тарбия окутуучусу Камбарали уулу Кыяз. Биздин бүгүнкү сабактын темасы волейбол оюнунун тарыхы жана эрежелери. Сабактын максаты волейбол оюнундагы ыкмаларды өркүндөтүү. Сабактын милдети волейбол оюнундагы ыкмаларды үйрөтүү. Волейбол оюну алгачкы ирет 1895-жылы Американын Холлика шаарында жашаган дене тарбия окутуучусу Уильям Морган тарабынан ойлоп табылган. Ал баскетбол, бейсбол жана гандболдун элементтерин аралаштырып, теннистин торундай торду адамдын боюнан бийик болушу үчүн жерден 196 сантиметр бийиктикте ийилген. Оюндун катышуучуларынын санына чек коюлган эмес. Спорттук оюнду алгачкы ирет Минтонент деп аташкан. Бир жылдан соң 1896 жылы Спрингфилд шаарында бул оюн коомчулукка көрсөтүлгөн. Профессор Альфред Гастед Минтонентти волейбол учуп бараткан топ деп өзгөртүүнү сунуштаган. 1900-жылдан баштап волейбол дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө тарап популярдуулукка жеткен. Оюн аянтчанын узуну 18 метр. Ал эми туурасы 9 метрди түзөт. Сетканын бийиктиги 14 жашка чейинки балдар үчүн 2 метр 20 сантиметр. Ал эми кыздар үчүн 2 метр 10 сантиметрди түзөт. 16 жашка чейинки балдар үчүн сетканын бийиктиги 2 метр 35 сантиметр. Ал эми кыздар үчүн 2 метр 20 сантиметрди түзөт. 18 жаштан кийин сетканын бийиктиги балдар үчүн 2 метр 43 сантиметр. Ал эми кыздар үчүн 2 метр 24 сантиметрди түзөт. Топтун салмагы 260-280 грамм. Ал эми диаметри болсо 65-67 сантиметрди түзөт. Волейбол командалык оюн. Волейбол менен машыгуу тез жана так реакция жасоону, шамдагайлыкты, көз менен болжолдоону өрчүтөт. Кыймыл координацияларын жакшыртат. Оюнда дененин жалпы өрчүшүнө, келбетти жакшыртууга түрткү берүүчү ар кандай кыймылдар, топту ар кандай абалда берүү жана уруу, секирүү, эңкейүү, чалкалоо, денени алдыга артка буруу көп жасалат. Ушуну менен балдар биздин бүгүнкү сабак өз аягына жетти. Саламатта калгыла.